Саламатсыңарбы достор? Саламатсызбы? Менин колумдагы эмне? Китеп. Бул эмне китеп? Жомок. Жомок укканды жакшы көрөсүңөрбү? Мен да жомок укканды, анан жомок айтып бергенди жакшы көрөм. Силерге айтып берейинби? Жомок укканга даярсыңарбы? Азаматтар, анда жомок угуш үчүн бир сире ойгонуп алалы, минтип коелу. Колдорубузду минтебиз. Уйкудан ойгонобуз. Эмтип тынч болуп калабыз. Силерге анда достор, Балдай таттуу жомоктор деген китептен сонун бир жомокту таап келдим. Ал жомоктун аты Уста менен 3 уулу деп аталат. Шын айтып берейинби? Устаны билесиңер, аябай усанган киши, аябай зергер, жакшы нерселерди усанып, балка менен чапкылап жазап коет, жакшы нерселерди. Анда ошолор туурасында айтып беремин. Жакынкы өлкөнүн биринде бир өнөрлүү киши жашаган экен достор. Ал киши жыгач усталыктан темир усталыкка чейин бардыгын биле турган. Анан калса эмгектенгенди жанындай жакшы көрөр эле. Кичинекей үйүндө 3 уулу менен аябай бактылуу жашачу экен. Убакыт учкан кыштай зымырап өтүп, эмгекчил уста карып калды. Ал эми балдар болсо, алигиче алма быш оозума түш деп атып, атасынын оозун карап отура беришет экен. Демек жалкоо балдар экен, Байкуш уста уулдарынын мындай абалын көрүп аябай кайгырды. Ушул убакка чейин уулдарына бир нерсени үйрөтпөгөнүнө өзүнө абдан ачуусу келди. Күндөрдүн биринде уулдарын атасы жанына чакырды. Аларга карап мындай деп айтты: "Эми өз жаныңарды өзүңөр баккыла, менин балдарым", деди. Балдары муну угуп алып, атасына жинденишти. Анткени алардын колдорунан эч нерсе келчү эмес. Бирөөсү: "Атаке, үйүбүздү сатып оокат кылабыз", деди кенже уулу. Улуу баласы да, ортоңкусу да бул сунушка макул болушту. Ошентип алар үйдү тең бөлө албай урушуп жатышты. Уулдарынын мындай абалын көрүп уста аябай капа болуп: "Ким аз мөөнөттүн ичинде бир кесипке ээ болуп келсе, үйдү ошого берем", деди атасы. Мына ушул кепти уккандан кийин 3 бир тууган жолго чыгышты. Жер суунун баарын ашып, жол жүрүп кете беришти. Улуу баласы бир устага жолугуп, шакирт болуп калды. Шакирт деген эмне? Окуучу болуп, үйрөнүп. Ал өлкөгө таанымал устага айланды. Ортоңку уулу болсо бир дыйканга шакирт болуп, малчылыктын, багбанчылыктын көп сырларын билди. Эл сыймыктанган дыйканга айланды. Ал эми кенже уулу болсо Жес устага шакирт болду. Ал Жес устадан аябай көп нерсени үйрөндү. Ошентип бир туугандардын айылга кайта турган мезгили келип жетти. Алардын чөнтөктөрү маңдай тер менен тапкан акчага толду. Анан калса 3 бир тууган аябай кубанычты. Атасы да аларды көрүп аябай сүйүндү. Уулдары атасына үйдү сатуунун кереги жок экендигин, өздөрү иштеп оокат кыла тургандыгын айтышты. Ошентип атасы уулдарына ыраазы болуп, баары бактылуу өмүр сүрүп калышкан экен достор. Жомок жактыбы? Кана, уста уулдары чоңойгондо эмнеге капа болду? Жалкоо экен, балдары. Ой азаматтар, атасы ооруп калганда уулдарына кандай ой келди? Үйдү сатап. Үйдү сатып бөлүп алалы деди? Ооба.
үйдү сатпаш керек, Азаматсыңар. Уулдары үй талашканда атасы эмне деди балдарына? Сатпай койгула. Ой, Азамат, үйдү сатпаш керек, Анан ошентип эң мыкты чоң кишилер болуп, эң мыкты атасынын жолун жолдогон жакшы балдар болуп кетиптир да, Силер да ушундай жакшы бала болосуңарбы? Азаматсыңар. Силер дагы ата энеңерден үй калса, үйдү жакшы кылып оңдоп, анан өзүңөр эмгекчил болгула. Анан ошо уулдары ар өнөргө ээ болуп, үйлөрүнө кайтканда, андан ары эмне болду? Бакшуу жашап. Бактылуу жашап калышыптыр, Ай, Азамат, достор. Силер менен анда коштошоюн, эмкиде дагы кызыктуу жомок айтып берем, макулбу? Ой, пока, 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 пока. Жакшы окуп, жакшы балдардан болгула,